Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов камалабы. Кумтөр иши боюнча Кыргызстандын мурдагы президенттери жоопко тартылабы. Бишкекте кичи автобустардын айдоочулары кайрадан иш таштады. Борборго газ менен жүрүүчү 350 автобус алынып келинет. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кармалышы мыйзамдуу жана негиздүү деп табылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук соту кабыл алды. В установленном законном порядке мы будем добиваться его оправдания. Камчыбек Ташиев Кумтөр боюнча мурдагы президенттердин да жоопко тартылаарын билдирди. Кумтөр кенин иштетүүдөгү коррупцияга байланыштуу териштирүүнүн алкагында Кыргызстандын мурдагы президенттери да жоопко тартылышы мүмкүн. Бул тууралуу 2-июнда Жалал Абад шаарында иш сапары менен жүргөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоопко тартабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Бүгүн Бишкекте жол кирени көтөрүүнү талап кылган маршруттук таксилер кайрадан иш ташташты. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча жол акы 15 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бул боюнча азыр шаардык кеңеш иш алып барууда. Ал эми Бишкек мэриясы маршруттук таксилердин качан жумушка чыгаары тууралуу билишпейт. Июль айында Бишкекке газ менен жүрүүчү 350 автобус келет. Бул тууралуу маалыматты Борбор калаанын вице-мэри Русланбек Акылбеков билдирди. Учурда келишимдер аткарылды. Азыр делегация Өзбекстанда. Биринчи партия 350 автобус июнь айында келет деп пландаштырылган. Бирок газ компоненттерин жеткирүү кечеңдеген. Июль айында күтүп жатабыз, деди Русланбек Акылбеков. Ал кошумчалагандай компания жалпысынан 1000 автобус жеткирүүнү пландап жатат. Бул сумма шаардын муктаждыктарын жабууга жетиштүү.